Кечээден тарда Кыргызстанда түзүлгөн аномалдуу суукка байланыштуу бир катар мекеме ишканалар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүштү. Алардын катарында Жалал Абад электр тармактар ишканасы да бар. Бүгүнкү күндө алдын ала алынган маалыматтар боюнча учурда Жалал Абад облусунда бир дагы район шаарларда ошондой эле айылдарда авариялык өчүрүүлөргө негизделген аймак жок. Жалал Абад облусундагы катталган кандай гана авариялык өчүрүүлөр болсун, алгачкы маалыматтар ыкчам тескөө бөлүмүнө келип түшөт. Күнү түндү мында келген кайрылуулар маалыматтар кабыл алынат. Жалал Абад электр тармактар ишканасында күз-кыш мезгилине болгон даярдык пландык негизде жакшы иш алып барылгандыктан күчөтүлгөн тартипте иштөөдө кыйынчылыктар жок. Райондук электр тармактары ишканасы менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Бизде болгон бүт аварийный отключение, верный отключениелердин баардык маалыматтар ушул жерге келип топтолот. Ыкчам абалда иштейбиз. Азыркы учурда күтүлүп жаткан кечээден берки аба ырайынын төмөндөшүнө байланыштуу биз ыкчам абалда иштеп турабыз. Азыркы учурда кечээден бери бизде бардык райондордо ыкчам бөлүмдөр түзүлүп, бригадаларыбыз даяр. Ар бир өчүрүүлөргө тез барып, авариялык иштерди аткарууга даярбыз. Район шаарлардагы кызматкерлердин баары азыр күчөтүлгөн тартипке өтүштү. Кошумча оңдоп түзөө бригадалары түзүлдү. Азырынча бул жагдайдагы иш өз ордунда. Калк электр энергиясы менен камсыз кылынууда. Негизинен Жалал Абад областынын аймагында бизде 12 электр тармактар ишканасы жайланышкан. Ар бир электр тармактарында 2ден оперативдик бригада күчөтүлгөн тартипте 24 саат бою жумуштарын алып барып атат. Ал жерде ошол ар бир электр тармактарында телефон байланыштарыбыз бар. Ошол аркылуу абоненттерден, керектөөчүлөрүбүздөн ушу электр энергиясы боюнча түшкөн даттануулар, арыздануулар өз убагында кабыл алынып, өз убагында электр энергияны камсыздоо өз убагында болуп атат. Түзүлгөн бригададагы кызматкерлер ар кандай чакырууларга дайын турушат. Күчөтүлгөн тартип экендиги эске албаганда бул ар дайым эле жумуш иштешет мындагылар. Кечеден баштап бизге приказ келди жогору жактан. Күчөтүлгөн тартипте биз иштеп жатабыз. Кайсыл жерде авариялык немелер болсо, ошол жерлерге тез ыкчам жетип барып, элдерге светти камсыздап атабыз. Үзгүлтүксүз берүүгө аракет жасап атабыз. Элдерден пока жалоп жок. Эске салсак 11-январдан тарта аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу айрым мекеме ишканалар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Студияда Мөдөбай тургун Али, Жалал Абад шаары.